аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында. Ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Саламатсызбы угарман жана көрөрман, жамааттык медиа студиясында Эл собол программасы өз эфирин баштайт. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып баруудамын. Балдардын билим тарбия сапатын жакшыртуу үчүн жалгыз эле мектептин, мугалимдердин ишмердүүлүгү аздык кылат. Ошондуктан бүгүнкү күндө ата-энелердин педагогикалык маданиятын өркүндөтүү маанилүү. Ушул максатта 2022 жылдын 1 октябрынан баштап өлкөнүн пилоттук мектепке чейинки билим берүү жана жалпы билим берүү уюмдарында ата-энелер мектеби программасы этап менен киргизилгени турат. Ата-энелер мектеби программасын киргизүүдө Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, педагогика илимдеринин кандидаты Капыр Мадаминов тарабынан иштелип чыккан ата-энелер мектеби программасы колдонулат. Биз бүгүн ата-энелер мектеби программасы туурасында сүйлөшөлү деп турабыз. Ал үчүн студияга ата-энелер онлайн курсунун куратору мугалим Гүлсара Мадаминованы жана билим чырагы окуу тарбия комплексинин директору Рахат Айдосованы, ошондой эле Бербулак орто мектебинин директору Гүлнара Мамбетиминованы чакырганбыз. Кутман күнүңүздөр менен студияга кош келиңиздер. Алгач ошо ата-энелер мектеби программасын ишке ашыруу кандайча жүргөнүп жатат, пилоттук негизде тандап алган билим борборлору кантип тандалып алынды, ошол боюнча айтып берсеңиз. Негизи Капыр Мадаминов агайдын номер 3 эксперименталдык гимназиясында 1997 жылдан бери ата-энелер ушул агайдын энелер мектебинин программасы менен окуп келишет да. Бул окууда ата-энелер бир айда бир жолу эле келет. Ойлобош керек да, биз мектепке кантип барабыз, убакытты кантип табабыз деп бир айда бир жолу келгенде жөнөкөй темалардан баштап, мисалыга үй бүлөдө сабак даярдоочу бөлмөнү кантип даярдаса балдарга ыңгайлуу болот. Бул ачуу чындык, бирок көптөгөн кыргыз үй бүлөлөрүндө сабак даярдоочу бөлмө жок. Ашкананын үстөлүнүн үстүндө эле сабак даярдап келе беришет. Ошол сыяктуу жөнөкөй темаларды балдарга кандай сөздөр менен кайрылганда, дастаркон четинде кандай сөздөр сүйлөнгөндө билим алууга шыктануу пайда болот, мугалимдерди сыйлоо, мектепке болгон кызыгуу балдарда жаралат, ата-энелерге үйрөтүлөт. Кээ бирлер ойлоп атат да, эми ата-энелерди кайра мектепке алып келип жана физика, химия, математика окулабы деген суроолорду бергендер да бар да. Жок, балдардын тарбиясына байланышкан, анан балдарды билим алууга шыктандырган темалар мектеп жамааты, класс жетекчилер бир айда бир жолу ушул сабакты өтүүгө бир ай бою даярданышат жана ушул даяр 25 жылдык апробациядан өткөн Капыр Мадаминов агайдын программасы менен окутушат да. Азыр кандай жүрүп атат мектептерге, ошол пилоттук тандалып алган мектептер, кээ бир мектептер өз кызыгуусу менен кирди. Бирок министрдин буйругу кеткен, ар бир область, райондон 10 кеминде 10 мектеп 5 бала бакчага сөзсүз кириши керек булар. Буну ошол министерство тандап алды. Пилоттук мектеп жана бала бакчаларды. Кызыгуу аябай жогору. Анткени 25 жылдык тажрыйбадан баары көрүп атышат, Капыр Мадаминов агайдын мектебинде кандай жакшы результаттар алынды. Дээрлик жанакы балдар арасында бири-бирине зомбулук көрсөтүү, рекеттик дегенде агайдын мектебинде жок. Ошон анан билим сапаты жогору. 20 бала өтсө, ошонун 18-19-у бюджеттик жогорку окуу жайларга өтүп атышат, бүтүргөндөрчү. Мындай көрсөткүчкө жеткиси келген мектептер көп, балдарынын тарбиялуу да, билимдүү да болушун каалаган ата-энелер көп. Ошондуктан кантип уюштурабыз деп суроо менен кайрылгандар көп. Бүгүнкү сиздин эфир ошолорго даяр материал болот буюрса. Кандай уюштуруу боюнча алдыда сүйлөшөбүз. Бүгүн бизде студияда ушу мектеп директорлору да коноктоо, булар дагы өзүңөрдүн мектебиңерде ушу ата-энелер мектебин уюштургансыздар. Анан мындай бөлүшүп кетсеңиздер, кандай жыйынтыктар болуп атат, кантип уюштурдуңуздар ошол боюнча. Саламатсыздарбы? Биздин мектеп Аламизин районуна караштуу Ормонбек Турсматов атында Бербулак мектеби. Эми бул баягы ар бир нерсенин жакшы жагы көрө билиш керек дегендей пандемия таасир этти деп айткым келет. Анткени 2 жыл мурда ошо пандемияда баарыбыз үйгө отуруп калбадыкпы? Анан ошол үйгө отурганда биз балдарды онлайн окутууга туура келди. Көбүрөөк ошо баягы интернет булактарына киргенге туура келди. Анан ушундай учурда мен бир группага ким киргизди да билбей калдым, кирип калдым да. Анан андай группалар көп азыркы мезгилде. Анан
байкап көрөйүн деп эметсем, бул группа мага жакты да, пайдалуу экен. Анан көрсө ошо Динара Молдалиевна ошо башка группалардан агайдын метод башка Кыргыз Республикасынын баардык регионунда тарапкан экен да. Анан ушу Чүй областында биз артта калып турубуз да. Анан ошол өзү таап ушу Чүйгө жайылтайлы деген максатта агайдын шакирттерин атайын ушу түштүктөн чакырып группа ачып анан киргизип атыптыр да. Анан мага алгач жагып калды. Биздин баягы көктөн издегенибиз жерден табылды болду да. Бул болсо ата-энелер негизи баягы кайдыгер болуп атпайбы бүгүнкү күндө. Өзгөчө бала тарбиясында, баланыга мектепке болгон мамилесинде алар айыл жеринде көпчүлүк ойлошот, мектепке киргизип койсок эле баланы мугалимдер тарбиялаш керек, мугалимдер окуусуна баардыгына жооп бериш керек дегенде көпчүлүк ушундай ойлошот да. Анан менин дагы ушу көйгөйүм болчу, ушу ата-эненин баягы бала тарбиясында педагогикалык сабаттуулугун жогорулатсак, анан ошондо мектепке башкача көз карашта карап калабы деген ой бар болчу да. Анан баягы баамдап эме кылсак, агайды баарын даярдап берип коюптур да. Агай мына программасын иштеп берип атат. Анан өзү айткандай, мына 25 жылдык тажрыйбасында топтоп мондай ар бир бул ата-энелер үчүн болсо, бул мугалимдер үчүн, бул балдар үчүн баардык китепти мына чыгарып берип атпайбы. Анан ушуларды угуп, анан бизге аябай сонун сабактарды өтүштү. Анан кичине пикирлешип ой бөлүшүп калганда, менин мектеп жетекчиси экенин билгенде мындай кызыгууну жаратты окшойт аларга. Анан өзүм дагы кызыгып калдым, мен окуй баштадым. Ошондон кийин мен мугалимдин баардыгы эле үйдө отургандыктан баардык мугалимдерге сунуштадым. Киргиле десем, биздин мугалимдер киришти, анан активдүү киришип кетти. Көпчүлүк мугалимдерге жакты. Анан ошо андан кийин биз баягы мектепке келген мезгилде биз биринчи жолу мугалимдерге тааныштырып өтө баштадык. Анан өзүбүзгө ылайыктап ушул агайдын программасынан алып туруп 2 группа түзүп, биз ата-энелерге ошондон бери сабак өтүп келебиз. Эми жакшы кабыл алгандар да бар. Гүлзар айткандай, ошо чын эле сабак даярдоочу бурчу да жок, ата-энелер бурч түзүп берди, китеп сатып ала баштады, абдан көп пайдасы көп болду. Эң негизгиси баягы бирдикте китеп окуй баштады, биргеликте ата-эне менен балачы. Анан көңүл буруу, мектепке мамиле өзгөрдү. Бул аябай кубанарлык көрүнүш, биз күткөн көрүнүш эле. Баардыгы баягы укмуш болуп кетти деп айткандан алысмын, бирок өзгөрүү болду ата-энелерде. Биз муну калтырбай иштей берсек, урматтуу мугалимдер, сиздер ушуну талбай киргизе берсеңиздер, анда сөзсүз жакшы натыйжасын көрөсүздөр деп ойлойм. Биз дагы чоң максат коюп, агайдай балдарыбыз ошо чоң ийгиликке жетет деген чоң максат менен бул ишти баягы акырындап жүргүзүп келүүдөбүз. Сиз белгилеп өткөндөй, негизи эле билим берүү тармагында жыйынтык мындай тез эле көрүнө калбайт. Ошентсе дагы киргизип жатканда мындай кандай жыйынтыктарды, өзгөрүүлөрдү көрүп жатасыздар, ошолорду айтсаңыз. Саламатсыздарбы? Биз Бишкек шаарына караштуу Билим чырагы окуу тарбиялык комплекси мекемеси жеке менчик мектеби болуп эсептелинебиз. Биздин мектепке энелер мектеби киргизилгенине 1 жыл болду. Албетте ар бир иштин кыйынчылыгы болот. Башталганда эле бизде энелердин арасында туура эмес кабыл алгандар да болду. Чакырганда келгендер аз болду албетте. Андан убакыт өтө бара-бара түшүндү энелер, что энелер мектебинде башка тема өтөлөт. Себеби ал жерде балаң эмнеге сабактан кеч калды, эмнеге 2 алды деген суроо маселелер каралбайт. Ал жерде жалаң гана баланы кантип сабакка кызыктыруу керек. Баланы канткенде үй шартында эле үйдө тамак ашын жасап жүрүп эле чет тилдерин кантип оңой үйрөткөнгө болот. Балдарды кантип туура окутканды үйрөтөбүз. Ошолордун баарын энелер аз-аздан келип отуруп, 1-2ден кайра жандарына да 1-2ден энелерди ээрчитип келип отуруп, где-то 1 жарым жылдык бүткөндөн кийин 2 жарым жылдыкка өткөндө уже энелердин саны көбөйүп баштады, кызыгуу көбөйүп баштады. Ал жерде энелерибиз биз башында 1 айда 1 жолу өткөрүп жатканбыз энелер мектепте. Кийин энелердин сунушу боюнча 1 айда 2 жолу өтүп бериңиздерчи деп суранып, 1 айда 2 жолу өткөрүп аттык. Аябай результат жакшы болду. Акыр аягында, жылдын аягында
энелер кайра суранып, жумасына бир жолу өткөрүңүздөрчү деп суранып атышты. Бирок биз энелерди да тажатып албайлы деп бир айда 2 жолу өткөрүп жаттык. Жылдын аягында жыл жыйынтыктоо болду. Бизде мыкты эне деген конкурс өткөрүлдү. Ал жерде ар биринин өзүнүн шарттары бар. Ал жерде баланын билими каралат, тартиби каралат, бүт окуу куралдары каралат, эненин да эне мектебине кандай катышты, толук катыштыбы, активдүү катыштыбы, тапшырмалар берилет, тапшырмаларды убагында аткарды. Ошол критерийлер бүт баардыгы каралып отуруп, жыйынтыгында 5 энебиз мыкты эне конкурсуна катышып, ал жерде жыйынтыгында жеңүүчүлөрдү белгиледик. Ошондой эле быйылкы жыл эле уже эмки жыл конкурска биз катышабыз деген энелерибиз чыкты. Ошонун результаты бул жерде бизде мисалы үчүн ошо энелер конкурсунда мондой дуал газеталарды жасашат. Ар бир эне, мисалы үчүн бул жерде эне оңолсо коом оңолот деп эне өзү чыгарат. Бул дуал газетанын сүрөттөрүнүн балдары тартып жардам беришти. Ошол жерде эне менен бала кандай биргеликте сабак даярдаган, кантип биргеликте билим деңгээлин көтөрүүгө аракет жасаганын көрсө болот да. Бул жерде өтө өзгөрүү жакшы болот. Себеби эне окумайын, бала окуйт. Азыр бизде Кудайга шүгүр энелерибиз ыраазы, баары айтып жатышат. Даже биз дасторкон четинде отурганда деле бизде Ашбок деген схемабыз бар. Акыл эмгек маданияты китебинде, ал Гапур Мадаминов тарабынан даярдалган китептин ичин карап көрсөңүздөр болот. Даже энелерибиз айтып жатат, ошо дасторкон четинде отурганда биз ар бир предметти Ашбокко салып калганбыз. Кадимки эле наанды бул эмнеден пайда болду, кантип келип чыкты, пайдасы, зыяны, окшоштугу деп ошого салып дасторкон четинде жакшынакай маанайда чай ичип калдык деп ошондой ата-энелердин ой пикирлери бар да бизде. Биз өтө кубанычтабыз. Буюрса бул энелер мектеби баардык мектептерге киргизилсе өтө жакшы болот эле да. Ата-энелер мектеби бул максаты дагы ошо мектеп, окуучу ата-энелер менен биргеликте иш алып барып, байланышта түзүү болуп эсептелет деп айтып келесиздер. Анан негизи ошо программанын негизинде окутат экенсиздер. Анан кимдер окутат буларды? Мисалы ата-энелер келип окуш керек, анан жакшы суроо бердиңиз. Ооба. Ата-энелер окуса, ата-энелерди кимдер окутат? Могу жерде агай программанын ичинде 4 вариантын берген. Эгер кааласа, бир мектептин чоң класстарын бир группа кылып, кичке баштагыч класстарды бир группа кылып, завуч, тарбиялык завуч өтсө болот. Бул бир вариант. Экинчиси, ар бир класстын класс жетекчиси өзүнүн ата-энелерин чакырып, класс жетекчилери өтсө болот. Бирок бир гана шарт менен, ошол ата-энелер мектебин өтөмүн деген мугалим алгач өзү ошол программа менен толук таанышып, ата-энелерге окууга арналган ата-энелер сиздер үчүн китеби бар Гапур Мадаминов агайдын. Мисалы бала келсе, кыргыз тил китебин окугандай эле бул ата-энелердин окуу китеби. А бул мугалимдердин кайсы класска кайсы теманы өтөт экенин программасы. Бир 5 класстын мисалын окуп берейин угуп отургандарга программадан. Мисалы 5 класстын ата-энеси келсе, кайсы темаларда сабак өтөт. Биринчи айда 12-13 жаштагы балдардын жаш өзгөчөлүгү жана аларды тарбиялоонун методдору. Ар кайсы жаш куракта ар кандай методдор колдонулат, ошону үйрөтүшөт. 5 класста өтүлүүчү сабактар жана аларды баалоонун критерийлери, билим билгичтик көндүм ыкмага коюлуучу талаптар. 5 класстын баласы кайсы көндүмдөрдү билиши керек? Ата-энелерге бул маалымат берилет да. Сөздүк түзүп жаттоого кызыктыруу. Тарбиялык иштерде ага эне, эже сиңдилерди пайдалануу. Аганы көрүп эне өсөт, эжени көрүп сиңди өсөт. Бул 4-чү темасы экен. Бул 5-чисин карасаңыздар кызык. Үй бүлөлүк китепкана түзүү жолдору жана анын мааниси. Келген ата-энелерге кантип үй бүлөлүк китепкана түзүш керек? Ал жерде кандай тематикадагы китептер туруш керек? Үлгүлөрүнө чейин көрсөтүп, практикалык сабактарды өтүп беришет. Бирок ошону өтө турган мугалим алгач өзү жана биз айткандай, бул ата-энелердин окуу китебин толук окуп чыгышы керек. Кошумча материал катары дасторкон четиндеги университетте ата-энелер кантип уюштурат? Өзү мугалим алгач окуп, таанып, түшүнүп чыгышы керек да. Ушундай. Мен кошумчалап кетсем, практика катарычы. Ооба, көпчүлүк мектептер эми өзүбүздүн каалообуз менен биз өзүбүз мектепке киргизип, баягы кантип ишти жакшырталы дегендер да. Ушундай баштап алдык. Эми жакшы колубузда документибиз бар. Министрдин буйругу чыкты. Анан ошонун негизинде азыр пилоттук мектеп болдук. Анан мен айткым келет да кесиптештергечи, бул ишти өзүбүз толук билбей туруп баштасак, анда предметин мыкты билбеген мугалим сабак өткөндөй болот да. Ошон үчүн
мына уреки агайдын китебин толук өздөштүрүш керек. Бул эле эмес, акыл эмгегин, маданиятын. Анан мугалим өзүнүн ишин мыкты кылайын десе, методика, устаттык өнөрдү да мыкты үйрөнүп, биз ошол мезгилде бизге баягы онлайн сабак өтүп атышты. Ошол эле мезгилде китебин сразу таптык, шаардан таптык дагы одновременно окудук. Ошол абдан эффективдүү болот экен. Ошондон бери эле билимибизди толуктап келебиз. Мына Гүлсайрадан онлайн окудук. Дагы каякта ушундай семинарлар болсо эле окуйбуз. Анан эң дагы бир нерсеси, биз сабак өтүүдө үйрөнүп жатып үйрөн дегенде мугалимдер ушинтип үйрөндү да. Биз мисалы үчүн жанагы планды алгач мен мугалимдерге баягы өзүм сөзүм өтүмдүү болуш үчүн 2-3 сабагын өзүм өтүп бердим. Өзүм өтүп баштадым да. Анан ошондон кийин баягы бул мындан алып туруп эле программадан алып өзүбүзгө 2 группага эле бөлдүк да мектептечи. Анан өзүбүз план түзүп туруп, анан ошону мугалимдерге бөлүштүрүп койдум да. Анан бөлүштүрүүдө мисалы үчүн жаш өзгөчөлүгүнө карата баланын деге ушул сыяктуу тема болсо биолог мугалимге берипчи. Анан дагы мисалы үчүн чет тилди үйрөнүүнүн жолдору дегенди болсо аны чет тилчилерге берип, орус тилде ушул сыяктуу өзүнүн баягы мүмкүнчүлүгү жетет, ушуга керек дегенде ошол мугалимге ушундай бөлүштүрдүк. Бизде бир да мугалим мен өтпөйм муну деген жок. Тескерисинче кызыгуу менен өтүп, баарынын баягы кызыгуусу бар эле, кантип ата энени ушу тарбия ишине, мектеп ишине тартабыз деген анан түрлүү форматын киргизип, ошо сабак өтүүдөчү бирөө слайд жасап келет, кээ бирөө болсо ватманга көрсөтмө куралдары жасап келет, оюн түрүндө кылып, конкурс түрүндө кылып, ар бир мугалимдики ар башкача өттү. Ушунчалык кызыктуу. Мен ар бир сабагына өзүм катышып аттым. Анткени мугалимдер да мен катышуумду каалап атышты. Биз акыркы күндөрү коңшу мектептердин мугалимдерин чакырдык. Алар дагы ушундай суроо жаралды да, кантип өтөбүз деп ачып алышты. Бирок кантип өтөбүз дегендерге келгиле, убактыңар болсо биздин мугалимдер өтүп берет дегенде, аябай жакшы форматта өтөт экенсиңер. Эми ата энени тартуунун жолдорунда даже чакыруу жазадык. Анан ушул айрым учурларда жанагы түрк эмесинен көрүп атпайбызбы? Балдарды мугалим тосуп алып атпайбы? Мисалы үчүн келе бешти деп музыка менен мындай ушундай дагы форматта тосуп алып аттык балдарды уюштурупчу. Эми ата энени кантип бир тартып, бир кызыктырабыз деп, жанан ата энелер келгенде ушундай аябай чоң эргүү алып көрсө, биз муну билбей жүрүптүрбүз, мындай кылыш керек экен да, могу жерде мен ката кетирип атыптырмын деп ушундай жакшы маанай менен кетип атканы кубандырып атты да. Ушул программаны ишке ашырууда кандай тоскоолдуктар болот экен? Бул программаны ишке ашырууда негизи тоскоолдук деле жок. Мен айтып кетет элем, бул жерде главный ролду жетекчилер, администрация колго алса, ошолордун айтканы боюнча тоскоолдуксуз эле болот. Себеби энелерге деле түшүндүрүү иштерин туура жүргүзсө, окуучуларга түшүндүрүү иштерин туура жүргүзсө, жанакы биздикиндей результаттарды көрсөтүп турса, бул уже факт да. Ошону көрүп эле өзүнөн өзү дальше уланып кетет да. Тоскоолдук жок эч кандай. Тоскоолдук баягы мындай болот экен да, айыл жергесинде балдардагы ата эне да бошобойт да. Эми баягы азыркы заманда мындай, андан көрө бир шернеге барып, агай айткандай, анан бир тойдон калып, анан аш болот айылда, ошондон калып каламбы деп ойлойт экен да. Анан биз айтабыз, биз бала үчүн деп айтып аттык. Анан кээ бирөө биздин көзүбүзчө сүйлөбөйт, бирок эшикке чыгып алып сүйлөгөндөр болду да. Баланы ушуга чейин тарбиялап келгенбиз, мунун эмнесин өтө баштады, мугалимдерге эми бизди окутканы калыптырбы деп сүйлөгөндөр деле болду. Баары эле беш колдоп эле 100% келип калган жок. Азыркы мезгилде деле. Бирок бизге ким көңүл буруп атат, ким ошо активдүү болуп атат, кимге зарыл болуп атат, биз ушулар менен өтө бердик да. Анан жанагыдай чогулган жерде алар пикирлешет да, айыл болгондойнчу. Ушундай мектепте ушундай сабактар өтүлүп атыптыр, мен ошондо мондай маалымат алдым, көрсө мен мону билбей жүрүптүрмүн, балдарым аябай өзгөрүү болуп атат сабагында десе, анан ошо мен дайыма айтып коем да, отурган жерде ушул жак сабактар жөнүндө пикирлешиңиздер, бөлүшүңүздөр десе, өзгөчө жаш келиндер жакты да. Анан ушундай пикирлешүү көбөйө баштады. Демек биздин ишибиз жугумдуу болуп, акыры жакшы жыйынтык берет деп ойлоп атам. Болот экен. Сүйлөгөндөр болот экен. Биз аларга көңүл бурган жокпуз, аны жөн эле териштирген жокпуз. Жөн эле жакшы көңүл бургандар үчүн биз ошон үчүн өтүп атабыз да. Демек сиздин тажрыйбалардагы жакында
уюштуруучу мектептерге дагы мындай эске алганга жакшы болот деп ойлойбуз. Чоң рахмат. Анан сиз ошондой 7 областта тең уюштуруп аткандарын көрүп жатасыз. Анан сиздин баамыңызда мындай кандай болуп өзгөрүп атат? Кандай жыйынтыктарды көрүп алышат? Мисалы, эртерээк уюштургандар. Мен онлайн ата-энелер курсун алып барамын да. Куратормун. Бирок сабактарды, мисалы, Гапыр Мадаминов агадын видео сабагы, тажрыйбалуу педагогдордун сабактарын берем ата-энелерге. 40-50 чамасында ата-энелер жазылат, санын айтып атам. Жашы ар түрдүү, жашы да бар, орто жаш неберелерим үчүн окуп атам дегендер бар. Ошолор ар бир сабакты көрүп, кылдат түшүнгөндөр, аябай өкүнгөндөр бар да. Биз ушул сабактарды жаш кезибизде уксак эмне? Эми мен муну өзүм үйрөнүп, конспект жазып алышат кадимкидей. Барып келиндериме айтамын. Үй бүлөдөгү мындай бири-бирине болгон керек болсо жылуу мамилени унутуп койгон, чогуу сүйлөшүүнү унутуп койгон, чогуу отуруп мындай китептерди талкуулоону унутуп койгон үй бүлөлөр ошону өздөрү мындай тана алышат да. Биздин биринчи баалуулук бала менен мамиле эмей эле, биринчи баалуулук жумуш, акча, ошондой болуп кеткен экен деп өздөрү айтышат. Ушул онлайн форматты уюштуруп койгонго да ыраазычылык билдиргендер көп да. Анткени чет өлкөдөн, Япониядан окугандар болду, Россияда миграцияда жүргөндөр болду. Биздин онлайн курста окуп миграциядан кайтып келген ата-энелер болду. Миграцияга жөнөп жаткан апалар кетпей калган учурлар болду да. Демек, ушунун баары ата-энелер мектебинин уже берген результаты. Бул 1 жыл, 2 жыл ичинде биздин результаттар агайыбыздыкы 25 жылдан бери. Мисалы, бир эне окуп кеткенден кийин анын 4-5 баласы болот. Ошончо баланын келечеги ошол энесинин көз карашы өзгөргөнү үчүн, үйдө билим алууга шарт түзүп бергендиги үчүн бардык балдары жогорку билимдүү, жакшы жумуштарда иштешет, чет өлкөгө дагы окууга барса, грант, стипендия менен барышат да. Буну эгер акча менен эсептесеңиз, миллиондогон үй бүлөнүн капчыгына пайда. Акча менен эсептелбей турган баалуулугу бул жан дүйнөлөрү толгон, арманы жок балдар жана ата-энелер. Демек, ата-энелер мектебин бул бүт республика боюнча жайылтабыз деп буйрук чыгарган министрге рахмат айтабыз. Мындан ары дагы кайсыл мектеп өз мектебинде уюштурууну кааласа, биз маалымат берип турганга, видео сабактар менен бөлүшкөнгө, китептерди жеткирип бергенге даярбыз. Анан уруксат берсеңиз, ошол биздин кураторубуз бар. Энелер мектебин кантип уюштурам деген суроолор менен Динара Молдалиевна эжеге кайрылса болот да. Мен номерин айтып коеюн, азыр. Чүй обласу боюнча дагы, анан бүткүл республика боюнча деле суроо берсе, эжеке керектүү номерлерди берип коет. 0703 65 45 46. Бул Динара эженин номери. Энелер мектебин, ата-энелер мектебин жерлерде кантип уюштурабыз, сабактар кантип өтүлөт, кайсы программа, китеп менен деген сыяктуу суроолор болсо, кайрылса Динара эже сөзсүз жардам берет. Биз да көмөк беребиз. Анан ошо программа боюнча айтсаңыз, мисалы, 1 айда 1 жолу эле деп айттыңыз. Анан эгер суранган боюнча дагы кошумча болгондорун айтып турат. Негизи мектепке киргенде, мисалы, ата-эне канча жолу сабакка катышыш керек же канча убактысын бөлүш керек дегендей. Бул буйрукта, министрдин буйругунда жазылып турат, кеминде 1 айда 1 деп. Демек, ар бир мектеп пилоттук болуп, эгер ошол ата-энелер мектебин ачса, эч болбосо 1 айда 1 өтүш керек. Бирок эгер ата-энелердин кызыгуусу билим чырагындагыдай артып, өздөрү суранса, анан мугалимдер өтүүгө даяр болсо, 2 жумада 1 өтсө да болот. Ошондо 1 айда 2 жолу болуп калат да. Азыр бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып атат. Ошо эфир соңунда ар бириңиздерден жаңы ата-энелер мектебин уюштурууну каалагандарга мындай кеп кеңештериңерди, сунуштарыңыздарды айтсаңыздар деп сураган элек. Мен айткым келет, мен энемин, бирок балдарым чоңоюп кетти. Анан ушул сабактарды өтүүдө, агайдын эмгектери менен таанышууда өзүмдүн катамды да көрдүм. Мен педагогмун, бирок катамды бала тарбиясында мен балдарымды ушул жерде ушундай кылбай коюп турмун деп кечигип калдым. Эми неберелерге, келиндерге айтып атам, ошону келиндерге. Анан ошон үчүн эч кимге кеч эмес. Чоң эне болобу, апа болобу, анан мугалим болобу, биз катабызды көрө билип тарбияласак, келечекте кыргыз элинин баягы билим сапатын көтөрүүдө биз сөзсүз ошого көмөк болобуз деп ойлойм. Агай болсо, эми мен айткым келет, биз агайдын эмгектерин, агайдын
баягы ийгиликтерин үйрөнүп бүтө албай атабыз да. Биз атайын агайдын 2 окуучусу олимпиадага келиптир, республикалык олимпиаданын завучу келиптир. Атайын бардым, мен жолугайын дагы эмнеси бар экен ар жакта деп агайдын өзүнүн мектебине жете албай атабыз. Агай менен жолугушууда улам бир жакшы жагын үйрөнүп атабыз. Анан окуучулардын сөздөрүн угуп ушундай таң калдык. Ошол окуучулар мен мугалимдерге дайыма айтып, быйыл буюрса ошолордун бир элементтерин мектепке киргизип атабыз. Анан окуучулары кадимки жогорку окуу жайын бүткөн студенттерден дагы ашык сүйлөйт экен да. Ошого тарбияланганы, демек энелер мектебинин бул дагы бир үлүшү деп ойлойм. Агайдыкы албетте ал жердеги иштеген жамааттын багы эмеседечи, бирок ошентсе да мен ошону баалап кетким келет. Анан эч нерседен коркпой баштай бериңиздер. Эгерде ким мектебине жакшы ийгилик жаратып, анан ушул балдарда өзгөрүү болуп, ата-энеде өзгөрүү болуусун кааласаңыздар, сөзсүз энелер мектебин киргизиңиздер. Сөз буйрук күтүп отурбаңыздар. Ошондо сиздерде ийгилик болот мектебиңизде деп айткым келет. Чоң рахмат. Мен да айтып кетейин дегеним, ошол агайдын мен да окуучусу болом, окуучусу болгону аябай сыймыктанамын. Эми министерство тарабынан приказ чыкты, коркпойлар ар бир мектепке киргизсе болот. Мен бардык мектепке сунуштайт элем, ошо энелер мектебин киргизип, ошонун үстүндө иштесе, буюрса бизде билим деңгээли бат көтөрүлөт. Бардык кесиптештериме ушул сунуштайт элем да. Энелер мектебин ар бир мектепке киргизилсин деп. Ата-энелер мектебини уюштуруудан максат, мисалы азыр интернеттен жаңылыктарды ачкандан коркуп калдык, баарыбыз зарканып калдык. Ачсак эле зордук зомбулук, уурдады, кести, дагы бирдемелер чыгып атат. Ошонун баарынын тамыры барып үй бүлөдөгү тарбияга, анан адамдын ошол балалыгына барып такалат экен да. Психологдордун деле бир нече макаласын окусаңыздар, балалыгында зордук зомбулук көргөн бала кийин коомго аралашканда ал көргөнүн гана бере алат. Ошон үчүн андан ошондой кылмыш келип чыгат деген. Барып бул чоң биздин Кыргызстаныбызда өзгөрүүлөр болсун деп баарыбыз айтабыз. Бирок конкреттүү кадамдар кайсылар билбейбиз да. Гапыр Мадаминов агайыбыз бизге бүгүн окуп, эртең барып туруп мектебибизге киргизе турган, бүгүн окуп, эртең барып үй бүлө тартибибизде өзгөртүүлөрдү жасай турган конкреттүү сунуштарды, идеяларды, программаларды айтып эле койгон жок. 25 жыл өзү мектебинде ишке ашырып туруп, результатын көрсөтүп туруп, андан кийин ошого суктанган мугалимдер, ата-энелер аракет кылып өз жашоосуна киргизип атышат да. Ошолордун катарында сиз да болуңуз, жакшы жаңылыктарды жайылтуучулардан бололу. Анткени коомдогу жакшылыктарды, жаңылыктарды бир гана агартуучулар ата-энелер менен чогуу иштешип жасай алат, башкалар азыраак андай мүмкүнчүлүгү. Чоң рахмат сиздерге убактыңыздарды бөлүп маанилүү маек бергениңер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз түз эфирдеги Эл Собол программасын көрдүңүз. Анда ата-энелер мектебинин программасы туурасында сүйлөштүк. Суроолорго ата-энелер онлайн курсунун куратору мугалим Гүлсара Мадаминова жана билим чырагы окуу тарбия комплексинин директору Рахат Айдосова, ошондой эле Бир Булак орто мектебинин директору Гүлнара Мамбетиминова жооп беришти. Эфирди мен Айгерим Готбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын Эл Собол программасында. Ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.